Эс алуу кечиңиздер куттуу болсун. Ардактуу ЛТР'ди көрүп жаткан сүйүктүү биздин мекендештер, баардыгыңыздардын бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр кечиңиздер куттуу болсун. Бүгүн бизде ЛТР подкастта абдан жакшы конок бар десек жаңылышпайбыз. Абдан кызыктуу болот деген дагы ишеничтебиз. Анткени мына ушул айымдар арасында сейрек кездешүүчү адистикти алып жүрөт. Болгондо дагы учкуч айымды бүгүн студияга чакырганбыз. Абдыразакова Айбарчын бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз бүгүнкү биздин бортко деп койбоймбу? Чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Айбарчын абдан кубанычтабыз чын эле. Айтсаңыз деги эле мына ушул пилот деги эле мына ушул дүйнөгө кантип келип калдыңыз? Мен өзү кичинекей кезимен эле чет өлкөлөр жөнүндө билип, маалымат, китептерди окуп аябай кызыкчумун. Мектепти бүткөндөн кийин 18 жашымда Россияда Аэрофлот авиакомпания деген авиакомпанияга барып, борт коштоочу деген позиция болуп калды. Ошол жака барып собеседование өттүм. Собеседование өтүп, анан ошол жактан биринчи учуп баштадым. Именно авиационный сферада, ошол самолетторду көрүп, кандай болот, эмне болот, ошондо биринчи жолу кездешкем. Ошол авиакомпанияда 3 жыл иштедим. 3 жыл иштеп жүргөндө, ошол биринчи барганда эле кызыгып баштагам. Аябайчы, кантип окуса болот, эмне кылса болот, кайсыл жака барса болот деп, анан ар бир рейсте барганда ошол биз менен бирге учкан учкучтардан кечки сурай берчүмүн. Кандай болот, бул эмне, кандай эмне, кантип кылса болот деп анан кечке сурап айтканда, ошолор мага маалымат беришкен толук баарын. Кантип кылыш керек, эмне кылыш керек, анан ошондо эле уже даярданып баштагам. Потому что анткени ал лётный училищеге өтүш үчүн өзүнүн дагы определенный конкурстары бар, этаптары бар, талаптары бар. Ошолорго баарына туш келип, ошолордун баарын аткаргандан кийин анан только өтсө болот да ошол жаккачы. Ошондон ошондо эле сразу эле даярданып баштагам. Абдан жакшы. Башында эле мына ушул кайсыл мамлекетке учтуңуз эле? Эң алгачкы биринчи полет деп коебуз го. Эң алгачкы биринчи полет учкуч катары? Ооба. Эң биринчи полетум учкуч катары бул лётный училищеде болгон. Биринчи ознакомительный полет деп коет аны. Таанышуу, Таанышуу. Ошол жерде көрсөтөт сага самолет кандай болот. Анан ошол жерде кээ бир адамдардын вестибулярный аппарат деген нерсе болот, ошондо текшеришет. Сен ошону көтөрө аласыңбы, перегрузка, ошолордун баарын көрсөтөт. Ошо биринчи полетто ошо эсимде бар, 9-июль болгон. 2020 жылы адашпасам, 9-июль 2020 жылы ошо биринчи жолу инструктор менен абага учканбыз, ошондо көрсөтүп, эми биринчи, конечно, өзү мага управлениени берген эмес, бирок ошо өзү көрсөтүп, андан кийин ушундай болот, самолет өзүн ушинтип алып барат, өзүң кандай сезип атасың, башың айланбай атабы, баары жакшы элеби деп сурайт. Андан кийин берет сага управлениени, самолетту кармап көр, оңго солго буруп көр, кандай болот эмне деп. Ошондо биринчи жолу болгон. Аябай толкунданганмын, өтө толкунданганмын. Канча кишилик самолет эле? Ал кичинекей эле самолет эле, 4 адам батат эле ичине. Diamond 40 NG деген самолет. Кичинекей самолет, винтовой, анын двигатели алдында турат, пропеллер менен да, ошондой самолет болчу. Анан экөөбүз турганбыз, мен, анан менин инструкторум. Ошондо аябай толкунданганмын, анан бирок ошол полеттон кийин уже полностью мындай мага ишеним келген да, ооба, бул менин кесибим. Ошондой ушул учуу үчүн жаралганмын деген ойлор уже башталган, ошондой элечи. Айбарчын деп дагы атыңды бекеринен койбосо керек демек. Өзү атым жөнүндө айтып кетсем, менин апамдын аты Гүлбарчын. Анан мындай Гүлбарчындын кызы Айбарчын болсун деп ошентип атап коюшкан. Уйкаштырып коючу эле го, ооба. Уйкаштырып ошентип коюшкан. Анан кийин кичинекей кезимде баары күлө берчү, мындай Айбарчын деп ошентипчи. Анан кийин бирок толук атым мындай эмне жөнүндө айтылат, аны уже чоңоюп баштаганда уже билип баштадым да. Балким асманга учкандан кийин. Ошондой деле болсо. Ооба, бирок ошо Инстаграмга рилстерди тартып айтып баштагандан кийин ошо көп катталуучуларым жазып башташты. Айбарчын, атына затына жаралган кыз болупсуң деп ошентип башташкан. Анан кийин уже мындай биздин кичине тарыхты изилдеп, кандай эмне болот деп, анан ошодон кийин уже билдим да, что Барчын деген бул куш.
куш. Ошондон кийин апам менен дагы сүйлөшүп айтсам, апам дагы айтат, ошондой экен депчи. Туура эле коюп турубуз деп жакшы. Жалпы жонунан мына ушул асманда канча саат учтуң бүгүнкү күнгө чейин? Эгерде эсептесек, биринчи борткоштоочу болуп мен 2500 саат учкам. Азыр учкуч болуп 2000ге жетип калды уже. 2000ге. Учкуч болгондон кийин Айбарчынын жашоосунда эмне баягы кандай баалуулуктары пайда болду, же болбосо жашоосунда эмне өзгөчөлүктөр кирди? Балким айырмасы барбы? Ооба, биринчиден бул эми ар бир адам үчүн эле ден соолук өтө маанилүү нерсе. Бирок биздин ишибиз үчүн бул ден соолук биринчи орунда турат. Анткени биз ар жылы медкомиссия өтөбүз. Медкомиссиянын өзүнүн талаптары бар. Анан ошол талаптарды аткарыш үчүн биз өзүбүздүн ден соолугубузду дайыма көзөмөлдөп турабыз. Именно учкуч болуп иштеп жүргөн адамдар, булардын баары бир мындай общий свойствосу бул аябай эрктүү адамдар да. Аябай эрктүү, эркин, чечкиндүү, мындай жашоону 100% жашайм деген адамдар да, көбүнчөчү. Полный мындай өзүмдүн кесиптештерим караганымда, командирлерим, анан экинчи учкучтар, биз баарыбыздын ушу бириктирген нерсе ушу аябай эрктүүбүз. Айбарчын, айтсаңыз, мына ушул Кыргызстанда учкуч айымдар менимче аз болуш керек, Сиздер келгенде мырзалар кандай кабыл алышты эле? Именно биздин авиакомпанияда 2 учкуч кызбыз. Биздин авиакомпанияда командирлер мен биринчи келгенде эми өздөрүнчө таң калышкан, бирок алар аябай өтө жакшы кабыл алышкан. Мен жетекчилерим, мен именно инструкторлор, мен окуткандар, алар аябай жакшы кабыл алган десем болот. Анткени ушул 3 жылдан бери бирге иштейбиз. Ошо 3 жылдын ичинде бир дагы жаман сөз уккан жокмун. Баары эле сиз каалагандай болуп кеттиби же кандайдыр бир кыйынчылык учурлар болдубу мына ушул учкуч болууда? Эң кыйын болгон нерсе бул мен окуу жайын бүтөөрүнүн астында 3-курста окуп жүргөндө авиакомпанияга мен уже собеседование өткөн элем, ошол жакта иштейм деген ойлор бар эле. Бирок тилекке каршы ал авиакомпания именно старт болуп аткан жерде эле кайра жабылып калды. Анан ошон үчүн мен иши жок калдым. Анан эң кыйын момент ошол 3-курсту бүтүп, дипломду алып, эми болду иштешим керек деген маалда иш табылбай калды. Такыр эле таба албай койдум. Авиакомпанияларга бардым, собеседование, резюме баарын жөнөтсөм, именно ошол моментте дүйнө жүзүндө эми политический ситуация ар кандай болду. Анан ошон үчүн мага айтып атышкан, азыр бизге учкучтар кереги жок, профицит кадров болуп кетти аябайчы. Анан ошол моментте аябай эмне кылдың, өкүндүңбү? Ооба, өлө ыйлагам. Өкүнгөн эмесмин, бирок ошол моментте мындай мен ойлогом да, мен университетти бүтөм, кызыл диплом менен бүткөм, баар жок сертификаттарым баары эң жакшы. Анан мен ойлогом да, мен чыкканда эле эми сразу ишке кирип кетем депчи. Анан бирок андай болбой калды. Анан ошондо мен просто ар бир авиакомпаниянын сайтына кирип, ошол жерде жетекчи, бизде лётный директор деп коет, ошолордун почтасына кат жазып баштадым. Саламатсызбы, менин атым Айбарчын, ушундай деп Кыргызстанга жазып баштадым. Анан ошол моментте биздин жетекчибиз мага жазып калды кат. Саламатсыңарбы, силердин резюмеңерди алдык, бетме бет сүйлөшүшүбүз керек, Кыргызстанга келишиңер керек деди. Ошол катты алгандан кийин эле ошол түнү эле сразу билет сатып алып эртеси учуп келдим. Мен үчүн ушул моменти эң кыйын болгон. Анткени ошол жерде мындай эмне кыларымды билбей калдым да. Кандай болот, эмне болот, мен иштеймби, иштей албаймбы? Бизде, биздин кесибибизде 10 жылдан бери, 5 жылдан бери ишке кире албай калган адамдар аябай көп. Окууну бүтүшөт, андан кийин бүткөндөн кийин ишке кире албай жылдап күткөндөр аябай көп да. Учкуч болгондон кийин кайсыл өлкөлөрдө болдуң? Эң биринчи өлкө болгон өлкө бул мен Францияга баргам, Париж. Ошол жакта биринчи самолетко окуганга өткөм. Ошол жакта бир ай жүрүп, Парижден кичине алысыраак болгон бир курортный городок бар эле, Сан-Мало деген. Ошол жакта өткөнбүз. Бирок кээде болот, мен самолетто учуп кетип атканда, биз оң тарапта отурабыз да. Андан кийин оң тарапта отурганда, оң айнек жакта
планшет бар. Эми ал планшеттен эми өзүң отражениеңи көрөсүң да кээдечи. Анан ошондой болуп калат, кээ биркиде самолет айдап кетип атып, ушинтип же посадкага кетип атканда, же взлет болуп атканда эми көзүмдүн кыры менен көрөм да өзүмчө отуруп, вагон менен отурганда анан ичимен ойлоп калам, ушу мен өзүм каалаган нерсеме жеттим деген нерсе болот да. Ошондой нерсе аябай ошо кээде болуп калат. Сүйүнүч менен. Сүйүнүч болуп калат, анткени өзүм менен ошол моментте сыймыктанып баштайм. Ушундай болду, өзүм каалаган тилегиме жеттим, өзүм сүйгөн кесипмен алектмейин деген ойлор болот. Ооба, андан ары улантсак, Инстаграмда дагы ар кандай видеолоруңуз миллиондорго дагы жеткен экен. Анан деги эле мына ушул блогко кантип келип калдыңыз? Социалдык дүйнөгө убакытты кантип бөлөсүз дегендей? Инстаграмда блогту баштаганда биринчи айта кетсем, январда отпускада болуп калдым. Отпускада болуп, анан мен Москвага өзүм үйүмө барып эс алган кеттим ошол жактачы. Анан ошол жакта эс алып атканда анан ойлор башталды. Бирденке тарткан, кызыгып баштадым да, кантип тартышат, эмне кылышат депчи. Анан бул жакка учуп келгенден кийин мен эски видеолорум бар эле да, өзүм тартканчы. Ал видеолор бир 5-6 секунддук эле видеолор да, жолдо кетип атканда эле камераны жандырып эле бирдемкени тарткан ошондой видеолор болгон. Анан ошолордун баарын чогултуп, монтаж кылып, анан өзүм үнүм менен коштоп, ошондой бир видео тарттым. Анан ал видеону жөн эле Инстаграмга киргиздим. Биринчи видеом болгон ошол. Ошону киргизгенден кийин эле бир 2-3 күндүн ичинде эле миллиондогон просмотр алып баштады. Анан аябай көп катталуучулар болуп, алар мага каттарын жазып, анан биздин Кыргызстанда дагы ушундай бар экен деп айтып башташкан. Анан ошол биринчи видео болгондон кийин эле кызыгуум аябай өскөн. Значит, адамдарга кызык экен ушул кесип жөнүндө депчи. Чын эле учкуч болуу окуусу абдан кымбат дешет, Ооба, туура айтышат. Учкуч болуу окуусу аябай кымбаттыгы, анын биринчиси бул самолеттун арендасы. Анткени самолетту аны постоянно техобслуживание болуш керек, анын запчасттары кымбат, ошол үчүн арендасы дагы өзүнүн акчасына жараша болот. Экинчиси бул керосин. Керосин аябай кымбат. Ал керосин, самолет керосинди литр менен эмес, тонна менен жейт. Ошон үчүн дагы, ошол үчүн дагы практикасына, эң көп акча практикасына кетет. Эң көп акчачы. Теориясына бир жылына 70 000, 100 000 болушу мүмкүн, мен так маалыматым жок. Практикасына азыркы моментте мен билишимче 50 000ден баштап 70 000 долларга чейин. Деги эле учкучтардын күнүмдүк графиги кандай болот? Эмнеден башташ керек? Бүгүн мисалы Дубайга учабыз. Биринчиден биз көбүнчө рейстерибиз булар таңга маал эрте менен болот, же кечинде болот. Өзү ушундай график боюнча. Эгерде таңга маал болсок, анда биз аэропортто самолеттун учуу убактысынан 2 саат мурун эрте барышыбыз керек. Барып биз эми ага чейин үйдөн даярданып баштайбыз. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, анда мен эрте менен туруп, чач жасалга жасап, макияж кылып, андай бундай кылгычекти бир где-то 3 саат мурун эртерээк турам. Ошо чыгуу убактысынан даярданып, тамактанып, анан кийин ошентип барып, самолетко биринчи аэропортко барабыз. Аэропортко барганда медкомиссия өтөбүз. Ал жакта биздин пульс, давление баарын текшеришет. Анан кийин рейске керектүү документацияны алабыз. Метеорология, навигация деген службаларыбыз бар. Ошолорго кирип, алардан маалыматты алып, тактап, баарын алып, анан границага барабыз. Эгерде чет өлкөлүк рейс болсо, анда барып, граница, пограничный контроль баарын өтөбүз. Анан өткөндөн кийин самолетко барып, самолетту даярдап баштайбыз. Анткени самолетту рейске адамдарды кабыл алуунун астында биз биринчи самолеттун технический состояниясын текшеришибиз керек. Баарын полностью. Ошонун баарын текшерип бүткөндөн кийин анан баштайбыз уже ишибизди. Учууга, мына ушул 2000 саат учкан турбайсызбы? Анан ошол сааттардын аралыгында бир кооптуу учурлар болду беле? Жок, Кудай сактасын, баары жакшы болгон. Бизде көбүнчө инструкторлорубуз айтат, биз ар 6 ай сайын Дубайга окууган барабыз. Ал жакта тренажер бар. Ал тренажерду айтышат full simulator деп айтып коюшат. Ал тренажердун эң биринчи цели бул пилотторго
аварийный ситуациялар кандай болот, самолет өзүн кандай алып барат, ошону көрсөтүш үчүн жаралган бул немечи тренажер. Ошо ар 6 ай сайын барабыз, ал жакта окуйбуз. Азыр мына жакында 6-октябрда дагы мен Кудай кааласа Дубайга барам окуганы командир менен бирге. Анан ошол жакта биздин инструкторлорубуз айтат, силер ушунун баарын билгиле, бирок жашоодо силерге бул болбой эле койсун деп айтышат да. Көбү ошентип айтышат. Ар бир сессия бүткөндө айтат, эми сен буну билип ал, бирок сен Кудай сактасын, жашооңдо эч качан сага бул керек болбосун деп айтышат да. Эң сонун. Жерде дагы тыгын болгондой, асманда дагы тыгын болот деп коет. Бул нерсеге кандай жооп берет элеңиз? Ооба, бизде жерде пробка деп коет го. Ооба. Асманда деле ошондой болот, бирок көбүнчө ал мындай авиационный бир күндү алсак, анын ар бир загруженный сааттар болот да. Бул таңгамалык эртеңки сааттар 5, 6, 7де конуп келген самолеттор же учкан самолеттор. Анан кечинде, кечки саат 9-дан баштап түнкү саат 12-ге чейин. Ушул аябай загруженный. Демек жердегидей эле убакыттарда асманда дагы тыгын болот турбайбы? Ошондой эле болот. Бирок эгерде биз жерде пробка болсо жөн эле күтүп турабыз го. Асманда эми самолет ордунда тура албайт, таптакыр. Ал постоянно алдыга учат да, ордунда тура албайт. Ошон үчүн бизге эгерде эми аэропортто пробка же тыгын болсо, анда бизге өздөрү диспетчерлер заранее уже ошону билишет да, алар канча самолет учуп келип атат, ошонун расписаниясын карап, анан бизге скорость берип баштайт, ылдамдыгын же азайткыла деп ошентип айтып башташат. Анан ошого карап биз өзүбүздүн самолеттордо специальный прибор бар, цикас деп коет. Ал цикас ошол прибордон биз көрсөк болот. Канча самолет алдыда турат, артта турат, кайсыл бийиктикте, солго кетип атабы, же оңго кетип атабы, биз менен бирге пункт назначениясы бирби, ошолордун баарын карап, биз уже заранее өзүбүз учкучтар деле уже көрөбүз. Азыр тыгын болот, уже ылдамдыкты кичине азайтайлы же эмне кылайлы деп өзүбүз уже диспетчерден сурап баштайбыз. Абдан жакшы. Кичине капа болгон моменттер болот го. Ошондой болгондо рейске барып, асманга учуп, анан аябай көп бийиктикте болуп, ошол нерсе жөнүндө ойлогонумда уже мындай ой келет да, бунун баары мындай чөнөкөй эле нерсе да, ал нерселерчи ошондой. Ошон үчүн жашоонун көп болгон мындай көйгөйлүү нерселерине мындай жеңил эле кабыл алып баштайсың. Болду, болсо болот, болбосо болбойт дегендей болуп калат да. Жакшы. Ата-энелер, сиздин ата-энеңиз кандай кабыл алышты эле? Балким биринчи учууда. Мен өзүм үй бүлөм жөнүндө айта кетсем, мен үй бүлөмдө мен кичинекейимден чоңойгондо аябай эрктүү бала элем. Маамдар, ата-энемдер полностью менен сурачу, ушуну каалайсыңбы же каалабайсыңбы деп. Жок, мага жакпайт десем, аны жаса деп мен кысташпайт элем. Демек, эркин үй бүлөдө чоңойгонсуз. Эркин үй бүлөдө чоңойгон. Анан кийин мындай көбү сурап калат, мен ушу кызым дагы ушундай кыйын дебейм го, ошон жазышат да, кызым да ушундай кыйын болсун үчүн эмне кылышың керек десе, мындай балага кичинекейинен мындай өзүңдүн мээримиңи, сүйүүңү төгүп ошондой үй бүлөдө өскөм мен. Кичинекейимде эле мен тайнем, тайтам, апамдар алар мага постоянно айтышчу, сен аябай акылдуусуң, сенден бирөө чыгат, сен аябай эрктүүсүң, күчтүүсүң, көп нерсени билесиң. Анан мындай кээ бирки ата-энелер балдарын кошуналары менен салыштырып ошондой кылышат го. Бизде наоборот болчу да. Бизде айтат эле, менин балдарым жакшы, менин кыздарым аябай жакшы, менин кызым ушундай акылдуу, жакшы окуйт деп. Анан кичинекейинен эле мен өзүмдүн апам аябай мындай окумуштуу аял десем болот. Аябай көп китеп аябай көп окучу. Бизде бир комната бар эле, зал. Ошонун баары полный китептер эле. Энциклопедиялар, романдар, ошолордун баарын полностью мам ошо жаш кезинде эле китеп окуп, анан биз ошону көрөт элек. Анан ошо кичинекей кезибизде көчөдө деле ойнойт элек, бирок көбүнчө үйдө отуруп китеп көп окуйт элек, аябайчы. Кетишке китеп окуйт элек. Анан кийин мен ошо кичинекей 10 жашымда эле уже Грозовой перевал, Граф Монте-Кристо ошол китептерди окуп, мамам анда Москвада иштечү да.
мамам чалганда телефон менен экөөбүз ошентип обсуждать этип элек. Мамам ушул китепти окудум десем, мамам сурап, кандай, сага жактыбы, ушундай деп ошондой. Анан эми менин оюмча бул жерде эң көп салымы ушул ата энемдин салымы. Анткени эгерде алар мен кичинекейимден ушундай тарбия бербегенде мен мындай инсан адам болуп чоңойбойт элем. Ошондой. Анан апам деле мен ушинтип окуйм дегенде апам биринчи шок болгон аябай. Ай, кызым, ушинтип барасыңбы, өзү учкуч болсо болобу, кандай болот деп аябай апам мындай таң калып, анан сураган эми рейстерге барсаң, мен анда стюардесса болуп иштеп жүргөндө мамам постоянно мен рейстен келбейинче уктабайт эле да. Мен күтөт эле. Эртең менен келсем, мен келгенде мамам постоянно айтат эле, мага чал, мен көр деп ушинтип айтып жүрчү да постоянно. Ошону мамам айтканда мамам биринчи таң калган, бирок айткан, анда сен даярданышың керек, эмнеси керек, кандай керек деп уже апам менен бирге кошо даярданды десем болот да. Жардам берип, апа ушундай медкомиссия өтүшүм керек десем, менен бирге барып, апам өзү 20 жылдан ашык медицинский сферада иштейт. Ошонун баарын билип, ошо анан ушундай апам илимдүү аял болгон үчүн бизге сиңдиме дагы аябай жардам берген. Ошентип окуйм дегенде мамам айткан болуптур. Анан ошол убакта мен жакшы иште иштейт элем. Айлык маянасы дагы аябай жакшы эле. Анан мамам сураган кандай болот деп анан айткам ушундай. Бирок ошондо мен окуйм дегендин астында эле 1 жыл мурун акча топтоп баштагам. Ошол жака барганда мага керек болот. Акча сурабай эле коеюн деп. Бирок ошол 3 жылдын ичинде мамам полностью мага жардам берген. Андан кийин өткөн сертификат, переобучение полностью ошол колдоп берди. Колдоп жардам берген. Абдан сонун. Үй бүлөнүн колдоосу, жакындардын колдоосу адамга өзгөчө бир күч берет го. Ооба, аябай. Айбарчын, бүгүнкү подкастты аяктап жатып, биздин самолетко кош келипсиңер. Биздин самолет мынча бийиктикте учат деп айтасыздар го. Ошондой сөзүңүз менен биз жыйынтыктагыбыз келип атат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин Аэробус A320 учагына кош келиңиздер. Бул силердин командир Абдыразаков Айбарчын сүйлөп жатат. Бүгүн биздин рейс ЛТР подкастка болот. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. My name is Abdurazakov Aybarchin. Today we will fly to LTR podcast and our flight will be on flight level 320. The flight time will be 40 hours. Enjoy your flight. Айбарчын, сизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элинин алдында, асманында аман болуңуз. Ар дайым сизге ден соолук каалайбыз. Элинин кызматында жүрө бериңиз. Сиздер да чакырганыңыздар үчүн аябай чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Ардактуу замандаштар, ЛТР подкаст болду. Кызматта Жанна Усубалиева сиздер менен коштошом. Кайрадан ЛТР подкасттан көрүшкөнчө аман болуңуздар.